Программабызды улантабыз. Сөзүбүздүн башында айтып өткөндөй, бизнес баштаганда үйрөнөбүз темасында сүйлөшүп атабыз. Бул жаатында ушундай кененирээк кеп кеңеш алыш үчүн атайын адисти чакырганбыз. Бизде бүгүн конокто бизнес тренер Оксана Рыскулова конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен сиздер менен ушул жакшынакай ушул берекелүү күз айында ушул эфир аркылуу амандашып жатканыма кубанычтамын. Биз эки эсе кубанычтабыз. Бизге окшоп эле баягы жакшы бизнес баштасам, эмнеден баштасам, кантип баштасам деген суроолор көп эле адамда жашап келет да. Көп эле адамдар айрыкча ушундай акчадан кыйналганда болобу, же болбосо өзүнүн бир кыялдары ушундай эргип, жан дүйнөсүнө батпай калганда ушундай бизнес баштагысы келет да. Анан ошондой эле учурда эмнеден баштаарын билбейт. Эмнеден башташ керек? Сөзүмдүн башында айтып кетейин, ушул бизнес жаатында мен көптөгөн дүйнөлүк ийгиликтүү адамдардан сабак алдым. Аларды атай кетсем, Бай атам, Кедей атам деген китептин автору Роберт Кийосаки, Сайтмурат Давлатовдон, Норбеков, Мырзакарим Норбековдон, Брайан Трейси ушул өңдү жана Россиянын күчтүү бизнес тренерлеринен сабак алып келемин. Алар ошол азыркы убакытта кантип бизнес башташ керек, ушунун сырларын бөлүшөт, дайыма сабак алып келем. Анан негизинен азыркы убакытта биринчи орунда дейт, сиздин идеяңыз жаңы болуш керек, же болбосо өзгөчө болуш керек экен. Эгерде өзгөчө болбосо же жаңы болбосо, анда ушул орусча айтканда конкуренция убагында биз алдыга чыга албай калат экенбиз. Мындайча айтканда, ооба, биз акча табышыбыз керек да. Бизнестин негизги максаты акча табышыбыз керек. Улуу инсандардын айткан сөзү бар, эң татаал жолду танда, ошондо конкуренттериң аз болот дейт го. Бул сөзгө кошуласызбы? Ооба, кошуламын. Анан сиз өзүңүз сүйгөн нерсени бизнеске айландырсаңыз, анда жакшы болот. Себеби ал жерден рахат алышыңыз керек. Мен дагы өзүмдүн тажрыйбамда аябай көп 10дон ашуу бизнести ачып, акча үчүн эле ачкан экенмин. Анан ошол жерден өзүмдү таппай, акырында ошол бирден кайра бизнестерди кылып отуруп, өзүм да такшы алдым, анан өзүмдү да таптым десем жаңылышпайм. Акча тапсаң деле, таба баштасаң деле, баары бир баягы жумуштан канааттанбасаң, демек ал бизнес анча өнүкпөйт экен. Ооба, өнүкпөйт, себеби сиздин алтын убактыңыз кетет, анан сиз чарчап келбешиңиз керек, рахат алышыңыз керек, сүйүнүшүңүз керек. Ошол нерсени таап туруп, ошол нерсени биздин базар экономикасында рынок алып чыгышыбыз керек. Жакшы. Бул тармакты тандап калдыңыз? Бул тармакты тандап калганымдын себеби, мен азыр 39 жаштамын, ошол 20 жылдай убагымды мен бизнеске жумшадым. Анан көп жаңылышуу кылдым. Аябай көп жаңылышуулар болгонунун себебинде ушул нерсени башкалар жаңылбаса экен, ушул мен өзүмдүн жаңылышуумдун негизинде ушуларды окутсам экен. Анан жаңылышуудан кийин мен сабактарды ала баштадым. Өзүмө 1 миллиондон ашык акча жумшадым. Ошонун негизинде ошол нерселерди мен кыргыз элине берсемби деген жакшы үмүт тилек пайда болду. Себеби бул батыш бизнесмендери булар аябай көп кымбат баада окутушат. Мен биринчи сабагыма 15 000 сом төлөгөн, бир эле саат окуттум. Анан ушул нерсени мен элге, кыргыз элине көбүнчө кайрымдуулук менен же болбосо бир азыраак акчага берип атам. Себеби мүмкүнчүлүк баарыбызда эле бирдей эмес. Айтып коюшат го, баягы бирөөгө жардам бергиси келген адам, ошол адамдан мындай бир жакшы бизнесмен чыгат деп коет го. Жакшы. Эми бизнес жөнүндө бир көнүгүүлөрдү көрсөтөм деп келдиңиз. Ошолор жөнүндө кезек берели. Азыр мен сиздерге ошол бизнести ачууда өзүңүздөрдүн мындай жон териңиздер менен сезишиңиздер керек. Ошон үчүн бул эки шаар, сиздер тез үйлөнүңүздөр дагы, анан ушуну жарыйыңыздар. Анан мен айтам сырын. Кимиңиздер мурун жарат экенсиздер? Чоң үйлөш керек бизе, болобу? Үйлөнүп туруп жарылып кетиш керек өзү. Жарылайдын түрү жок го. Үйлөй бериш керек, өзү жарылыш керек. Мына сага сыно. Эфирде биринчи жолу, урматтуу туугандар, сиздер да көрүп туруңуздар. Үйдө шарик болсо үйлөнгүздөр. Сиздер үйлөй бериңиздер, мен айта берейин. Бул үйлөп атканда мына коркуу сезим болуп атат. Себеби биз кичинекейибизден шар жарылып кетип, бир жерибизге тыз этип тийген, же болбосо аябай катуу тарс этип кеткен. Ушул нерсе бизнести ачканда дагы ушул нерсе болот. Коркуу нерсе болот.
Ой, азаматсыз. Эми айтсаңыздар өзүңүздөрдүн сезимиңиздерди, кандай сездиңиздер? Эми чын эле айтайын, бул качан жарылат, эртерээк жарылып кетсе экен, эртерээк үйлөнбөй жарылып кетип азыр өзүм чоочуп кетпесем экен, эфирде отурам, секирип кетпесем экен деп ушул нерселерди ойлодум. Үйлөбөй эле койсомбу деген да ой болду. Болду башында. Ушул нерсе бизнесте да ушундай да, ушул нерсеге салыштырат да. Бул Владислав Гандапас деген аябай күчтүү бизнес тренер бар Россияда. Ошол ушуга салыштырат, себеби шаарды үйлөп аткандагы абал ушул бизнестегидей да. Ушул нерсеге чыдаш керек. Өзүңүзчө коркуу сезим болуп атат. Кичинеңизде коркуп калган, мисалы бирөөнүн бизнеси банкрот болгон, анан сиз ошонун негизинде коркуп калгансыздагы, анан азыр тарс этип кетсечи деген нерселер да. Сиз уже жардыңыз, жаргандан кийин ощущение кандай болду? Жаргандан оңой эле турбай. Ушундай эле бизнесте дагычы. Ушундай эле. Рахмат, аябай сонун көңүл көрсөттүңүздөр. Сизге чоң рахмат. Келиңиз, эми дагы ушу ийгиликке жетиштин формулалары жөнүндө дагы бул жакка чыгып, доскага жазып айтып берсеңиз жакшы болот. Урматтуу достор, баардыгыбыз экранга көңүл бурабыз. Сиз бул жагына туруп алыңыз, бер жагына. Биз бул жагына туруп алалы. Анан кийин ар бир айткан сөзүңүзгө комментарий. Мынаны колуңузга кийип алсаңыз, сиз да колуңузга кийип алсаңыз. Кел абай, жаныма келчи. Эми кийип алыңыздар дагы, бул да бизнесте эң маанилүү нерсе. Ушуну кийип алып туруп, азыр сиздер ойлоңуздар, кичинекейиңиздерде мүмкүн ата-энеңиз колуңан келбейт, же болбосо мугалимдер ушкандыр, же кимдир бирөөдөн сын уккандырсыз, ошондой бир нерсени эстеңиз. Сизге өтө жагымдуу эмес. Же болбосо бирөө менен урушуп кеткендирсиз, ошондой бир нерсени эстеңиздер. Эстедик. Эстедиңиздерби? Эстегениңизден кийин катуу чозуңуздар, мындай кылып. Катуу чозуңуз. Эми кой бериңиз. Кой бериңиз. Эми бизнесте эң негизги нерсе бул биздин оюбуздун кандай ойду? Позитивдүү ойлонуп атабызбы же негативдүү ойлонуп атабызбы? Ушунда турат экен негизги нерсе. Себеби биз бизнес ачканда эле ойлойбуз, азыр конкуренция укмуш, азыр өлкөбүздө инфляция болуп атат, анан дагы башка нерсе соода болбой калсачы андай мындай деп. Ошондой жаман ойлор биздин бизнесибиздин астына түшкөн түйшүк, мындайча айтканда бизнесибиз өнүкпөй кетет экен. Сиздин мээңиз дейт, мына сиздин мээңиз. Бул сиздин өзүңүздүн кичинекей бакчаңыз дейт. А сиз ушул бакчаңызда сиз багбансыз. Анан сиз мына биринчи, экинчи, үчүнчү көчөт кылдыңызда, биринчи көчөткө роза гүл тиктиңиз. Роза гүл, ромашка гүл, түрдүү гүлдөрдү тиктиңиз. Экинчи көчөткө болсо бадыраң, помидор, дагы башка нерселерди тиктиңиз. Үчүнчү көчөткө болсо сиз бул жерге алма, өрүк, ошондой көчөттөрдү тиктиңиз. Бул сиздин максатыңыз. Бизнес ачамын деген, же болбосо жашоодогу бир өзүңүздү табуу үчүн негизги максатыңыз. Анан сизге бир күндүн ичинде 24 сааттын ичинде биздин оюбузда 10 миңден 15 миңге чейин ой келип турат экен. 10 миңден 15 миңге чейин ой келип турат экен. Биздин мээбизде ошол ойлор, жакшы, жаман ойлордун баары мөндүрдөй жаап, бизди көз ачырбайт экен. Анан ошол ойлордун эң кызыктуусу, ошол ойлордун 80% бул негативдүү ойлор экен. 20% позитивдүү ойлор болушу мүмкүн экен, бирок 20%дан аз деп атышат. Ошон үчүн биздин жашообузда 93-97% адамдар өзүнүн каалаган нерсесине жетишпей, каалагандай жашай албай өтөт экен, 3% адамдар ийгиликтүү экен. Ушунун негизинде. Ошон үчүн биздин оюбузда 50% жок дегенде 50%дан 50% позитивдүү ойлой турган болсок, анда биз өзүбүз ушул Кыргызстанда каалаган нерсебизге жетише алат экенбиз. Өзүбүздү реализация кыла алат экенбиз, каалаган жагыбызга эс ала алат экенбиз, каалагандай жашай алат экенбиз. 50% биз позитивдүү ойлогон болсок. Ошон үчүн мен сиздерге айттым, мына резинаны дайыма тагып жүрөбүз дагы. Эгерде сиздерге негативдүү ойлор келе турган болсо, мындай болуп калды, андай болуп калды дегендей, ушуну кармап туруп каттуу тартып саласыздар. Ошондо биздин физический телобуз, денебиз ушул нерседен чочуп калат дагы, биз ошондой терс ойлорду ойлогондон алысыраак болобуз. Жаман ой келип баштаганда эле дароо монтип туруп резинаны аласыздар, урматтуу туугандар. Анан кийин монтип чып этип кой берсеңиздер, кичине ачышат, ошондо баягы нерседен сел тертип. Сестенип калат. Анан чоң адамдар дейт,
чоң адамдар 10 жолу же 20 жолу эле күлөт экен бир күндө. Кичинекей бала 200 жолуга чейин күлөт экен. Ошол биз аз күлүп, аз жакшы ойлорду ойлобой калганыбыз үчүн биздин жашообузда көбүнчө жаман нерселер бизди тартып турат экен. Ушул сиздин мына багбаныңыз, мына жерде сиздин бакчаңызда сиз ушул максаттарыңызды күндө ойлобой турган болсоңуз, сизде эмне жерде чырмоктор өсө баштайт экен. Биздин мээбиз же жакшы ойлордо, же жаман ойлор болот экен. Андан башкача ортодо эчтекени ойлонбой калган убакыт болбойт экен. Анан сиз эгерде күндө келип бакчаңызга суу куйбасаңыз, күндө келип ушул нерсени элестетип, ошол бактылуу болуп, ошол сонун бизнесиңизди ачканыңызды кыялдана албасаңыз, анда сизди ушул жагыңызды бүт чырмоктор каптап кетет экен. Себеби биздин 80% оюбуз терс ойлор болуп атпайбы? Ушул нерсе негизги нерсе. Жакшы, бизнес жөнүндө жакшы сөз айттыңыз. Ал эми кээде мындай бизнеске, акчага мындай тиешеси жок, бирок адамдар каалаган нерселер болот го. Мындай хобби деп коебуз. Ал жагын кандай кылыш керек? Аны деле аткарыш керекпи? Ооба, хобби бул адамдын ички дүйнөсүнө жагымдуу нерсе. Бул нерсени, хоббини эгер кааласаңыздар дейт, ошону бизнеске алып чыксаңыздар аябай жакшы болот эле дейт да. Мисалы мен дагы башка бирөөлөргө мотивация бергенди, орусча айтканда шык бергенди жакшы көрөмүн. Себеби ушунун негизинде сиңдим Гүлзада Рыскулованы ошол жакшы деңгээлге алып чыктым. Анан ошондой шык берген менин хоббим болчу. Ушул нерсени мен бизнести өнүктүрүүгө, кантип бизнес ачса болот, кантип өзүн тапса болот, ушул нерсеге жумшадым. Көрсө адамга эң негизги нерсе бул сенин колуңан келет деген нерсе экен да. Шыктандырып коюш керек. Ооба, шыктандырып коюш керек экен. Азаматсыз, убактыбыз кененирээк болуп дагы узунураак сүйлөшсөк жакшы болот эле, бирок убакыт деген убакыт. Келип бергениңизге рахмат. Рахмат. Сизге болсун. мектебиңизге барат окшойбуз, буюрса аябай кызыктырдыңыз. Рахмат. Сиздерге дагы.